Авариялык абалдагы мектептердин баары 3 жыл ичинде оңдолуп бүтөт. Министрлер кабинетине былтыр дал ушундай милдет жүктөлгөн. Жалал-Абад аймагындагы билим уялардын дээрлик бардыгы өткөн кылымдын 60-70 жылдары курулган. Алардын кээ биринин эскилиги жетип кооптоо алды. Ошентсе дагы балдар 2-3 нөөмөттө билим алууга муктаж. Өлкө башчысы Садыр Жапаров билим сапатын жакшыртуу үчүн алгач ыңгайлуу шарт түзүү керектигин белгилеген. Эми окуучулар үчүн дал ушундай шарт түзүлүп жатат. Манас Миң орто мектеби дагы 1995 жылы курулуп, авариялык мектептердин катарында болчу. Жаңы имараттын сметалык баасы 81 миллион сом. Курулуш республикалык бюджеттин эсебинен каржыланды. Экономикалык маанилүү борборго айланып келе жаткан Жалал-Абад шаарында ири инвестициялык долбоорлор, социалдык экономикалык инфратүзүмдүк иш-аракеттерден сырткары билим берүү тармагын өнүктүрүүгө да өзгөчө көңүл бурулуп келет. Биз акыркы жылдары балдарыбыздын билим сапатын жакшыртуу үчүн мектеп имараттарынын курулушун масштабтуу түрдө колго алдык. Буга эми өзүңүздөр деле күбө болуп келатасыздар. Мынакей өткөн 2023 жылы эле өлкө боюнча 100дөн ашуун мектепти колдонууга бердик. Бул багыттагы жумуштар быйыл да ушундай темпте улана берет. Биз мектептердин салынуусун көбөйтө беребиз. Имарат 2 кабаттуу 275 окуучуга ылайыкталган. Окутуу кыргыз жана орус тилдеринде жүргүзүлөт. Айыл тургундары бардык шарты бар дал ушундай мектепти көп жылдан бери эңсеп келишкен. Тилектери орундалганына кубанычта. Чын айтканда биздин аталарыбыз муну керек болсо кылымдап күткөн. Bir вакыттарда ушул айылда окшогон айылдар келечеги жок айыл деп жүргөндө. Заманбап болуп бардык шарттар менен түшүптүр. Ичинде спорт залдары, ашканалар менен бардык кемчилиги жок түштү. Биз ушундай жаркыраган мектепке киргенибизге кубанычтабыз. Жаңы мектебибиз аябай жакты. Жалал-Абадта мамлекет башчысынын онлайн форматта катышуусу менен дагы 3 мектеп эшигин ачты. Алар 375 орунду Эшмантов атындагы номер 21 мектеп, 275 орунду Алыкулов атындагы номер 46 билим уя жана 225 орунду Осмоналиев атындагы номер 109 мектеп. Заманбап шарт түзүлгөн билим берүү жайлары 1 жыл аралыгында республикалык бюджеттен каржыланып бүткөрүлдү. Бардык шарты бар. Ашкана бар, актовый зал бар, спорт зал бар. Ар бир класстарда жарык, жакшынакай, кенен, таза. Кыздар балдардын эмгек сабагынан, мастерскойлорунан бери орнотулган заманбап жаңы информатика канасы бар, китепканалар ордунда. Жалал-Абад облусу боюнча быйыл 100гө жакын объектинин курулушу жүрөт. Анын 30дан ашууну билим берүү имараттары. 2024 жылга дагы бул тизмен чоң деп айтсак болот. 470 объект кирип атат. Анын ичинде билим берүү тармагында 200гө жакын объект, тактап айтканда 150 мектеп, жана ошондой эле 50гө жакын бала бакча көрсөтүлүп атат. Мунун баарын бүтүргөнгө бардыгы биригип, ушул быйылкы жылкыга азыркы учурда 2,2 миллиард сом жылдын башы менен каралып берилип, бүгүнкү күндө финансированиянын освоениясы кетип атат. Сузак району боюнча жаңы ачылган 3 мектептен тышкары 2 жылда 11 мектеп оңдолду. Аймакка заманбап шарты бар бала бакчалар дагы курулууда. Бүгүнкү күндө мамлекет балдардын 40%ын мектепке чейинки билим берүү менен камсыз кылууну көздөөдө. Мурда көрсөткүч 25%дан гана ашчу. Мындай натыйжага базаны кеңейтүү, кыска мөөнөттүү бала бакчаларды ачуу, мектепке чейинки мекемелерди куруу жана өнүктүрүү борборлорунун ишин жандандыруу аркасында жетишилди. Аң сезимди өстүрүүчү оюндар, билим берүүнүн заманбап программалары, логикалык сабактар бул жерде бардыгы кадимки бала бакчадагыдай. Бир гана айырмасы билим берүү министрлигинде уюштурулган. Мекеменин кызматкери Венера Сапаркулова. Бул коопсуз жана ыңгайлуу экенин белгилейт. Баласы дайыма көзөмөлдө болот. Эртең менен жумушка шашуушуп, балдарды садикке жеткирип, кайра шашуушуп, жумушка жеткенге бизге жолдо бир аз ыңгайсыздыктарды туудуруп жаткан. Азыр болсо менин 2 кызым бар. Кичүү кызымды алып келем. Эртең менен 9да киргизип ийем. Бияктан жакшы кыздар карап беришет. Түштө обедтерин дагы беришет. Кечинде өзүм менен кайра чогуу алып үйгө кетип калам.
Айтмакчы, мындай борборлордо балдардын тамактануусун толугу менен ата-энелер өздөрү уюштурат. Бакчада азыр 10 бала бар. Баары министрликте иштеген кызматкерлердин чүрпөлөрү. Дал ушул жерден ойноп, сабак өтүп, түшкү тыныгуудан кийин уктап, кадимкиле бала бакчадагыдай шарт түзүлгөн. Өлкөдөгү бардык балдарды өзгөчө аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдү мектепке чейинки билим берүү менен камтуу алкагында алгылыктуу иштер жасалууда. Айылдарда аялдарды кыска мөөнөттүү бала бакчаларга тартуу, методикалык программалар менен камсыз кылуу, аларды окутуу жана квалификациясын жогорулатуу колго алынган. Эң биринчи колдоого муктаж жакыр үй-бүлөлөрдүн балдарына мамлекет толугу менен камсыз кылып, ал бала кай жерге барса дагы менчиктин түрүнө карабастан ошол жерде окуусуна инклюзивдик, жакыр жана өтө жакыр балдардын өнүгүүсүнө дагы бир вариант шарт түзүлөт. Толугу менен республикалык бюджеттен Баткен областын каржылоо жана 13 инклюзивдик бала бакчаны каржылайбыз. Мектепке чейинки билим берүү 220 000 баланы камтыйт. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 21 000ге көп. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мектептерде жана жогорку окуу жайларында билим берүүнүн деңгээлин жогорулатуу боюнча иштерди күчөтүүнүн маанилүүлүгүн, ошол эле учурда балдарды мектепке даярдоого өзгөчө көңүл буруу керектигин белгиледи. Бул жаатта мамлекеттик органдар жана жергиликтүү бийлик тарабынан эч кандай бюрократияга жол берилбеши керек. 15 жылдан кийин биздин балдарыбыздын баары конкурентно способный болуш керек. Кыргызстандан эч жакка кетпей, бирок дүйнө жүзүндө иштей эле турган балдар кыздарыбызды сиздерден күтөбүз. Виза боюнча дагы 15 жылдан кийин биз первый 30-када болушубуз керек. Суур боюнча биз 30-жылы первый 30-кага киребиз деп атабыз. Дүйнөнүн 26% ички дүң продукцияны Кытай берип атат, алар менен тең тайлаша алмак болот. Бирок билимибиз менен биз өзүбүздүн балдардын жөндөмү менен, алардын мүмкүнчүлүктөрү менен биз астыга жылып кете алабыз да. Кайсы гана өнүккөн өлкөнү албайлы билим менен бийиктиктерди багындырууда. Өлкө башчы Садыр Жапаров белгилегендей, билимдүү жаштар мамлекеттин келечеги, улуттун уңгусу. Мамлекеттин милдети мектептердин жетишсиздигин азайтуу. Ошондуктан Кыргызстанда акыркы 3 жылда 200ге жакын мектеп пайдаланууга берилип, бүгүнкү күндө дагы 200дөн ашуун билим уясы салынууда. Бала бакчалардын саны дагы ушундай. Алардын жарымы быйыл ишке берилет. Бактыгүл Султанбек кызы, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24 жума жыйынтыгы.